Окуя 16-сентябрда бул бала мага 40-школадан көчүп келген да, которулуп келген. Анан биринчи күнү эже менен таанышып, китептерин бердим. Китептерин берип, анан ал эже менен баланы экөөнү класска алып кирип алып, класстан сүйлөшүп, мектепте канча окуучу бар, кыздар бар, канча бала бар, ишеп, класс боюнча маалымат бердим. Анан тышкары эжекеге китептерди алып бердим библиотекадан. Библиотекадан алганда дагы бала эже өзү кирип, мен мындай китеп алат элем деп, библиотекарды да бир аз экөөндө бир аз эмелер болгон да. Анан негизи библиотекага ата-эне келип китеп албайт. Аны библиотекарь мага берет, класс жетекчи алып барып окуучуга тапшырат. Анан бул эженин случайында да башкача болгон да, берип атканда эле. Мен мындай китеп албайт болчумун, мага жакшысын бергиле деп. Анан ушундай случай, майда случайлар көп болгон да. Анан алдык. Ошо менен үйдө көтөрүлүп, анан кийин ал эженин мага подарка берген. Подарка дегенде ошо сумочка экенин кийин билген боюнча ал сумочка болчу экен. Бул эми 20-25 сантиметрдеги кичинекей коробка эле да. Анан ал коробка брендовый сумка болчу экен. Мен анда билген эмесмин, сумочка экенин дагы. Буга чейин ата-энелер чогулушун өткөргөм, ата-энелер чогулушунда мектепке керектүү тряпка, чакалар боюнча ата-энелерге чогулуш өтүп, ар бири менен сүйлөшүп, алар менен жана тряпка, чакага алып бере аласыздарбы деп сүйлөшүп, келишимге кол коюп, мен ар бир нерсе келишим аркылуу да кагаз түрүндө жүргүзүшүбүз керек, ар бир кыймыл аракетибизди мугалимдер. Анан ата-энелер менен да келишим түзүү ушинткен болчумун. Анан ата-энелер макул болуп кол коюп беришкен. Анан ал нерсе боюнча мен мусорный чаканы айтпай калыптырмын да. Мусорный чаканы айтышым керек эле, айтпай калыптырмын. Анан эжекеге телефон аркылуу чалдым. Телефон аркылуу чалып, эже мен мусорный чака алып бере албай, то есть алып бергиле деп ата-энелерге айтпай калыптырмын. Сиз спонсор катары өзүңүз эле алып берип койбойсузбу дедим. Ошентип айтканда, макул алып берем деп айтты дагы, анан кайра мынтип айтты. Мен ошо сага берген подаркама ыраазы болот экен деп ойлогом, сен андан башка да нерселерди требовать этип турбайсыңбы, талап кылат экенсиң деди. Анан мен что ойлонуп калдым, бул мага берген подаркасы шоколаддан тышкары бир нерсе окшойт деп. Бирок мен ага чейин коробка шоколад деп ойлодум да, чын. Ачкан эмесмин. Анан шоколад экен деп ойлодум дагы, анан үйгө барганда, үйгө барып биз өзүм алыс жашайм. Алыс жашап, жолум 1 саат, 1,5 саат, же кээде пробка учурунда 1 саат 40 мүнөт. Ошентип 8-терде үйгө жетип, баягы коробканы ачсам, ичинде брендовый сумочка экен, кичинекей. Ошол сумочканы сразу ойлондум, бул туура эмес алыптырмын. Эми өзүмдүн катамды сразу түшүндүм да, эми биз өзүбүз мугалим болсок, анан мугалимге чындыгында аябай кымбат баалуу подарка беришпейт. Анан 3000 сомдук подарка алганым ага өзүмө бир башкача болдум да. Анан кой муну эртең алып барып берейин деп мындай акылым менен сездим да, дагы кайра эртеси күнү мектепке келсем, баягы жаңы келген окуучум жок, ошо эжекенин баласы. Анан эжеге чалдым, эже уже саат 3-саат болуп калыптыр, эртең мененки 3-саат, биз эртең мененки класспыз. 3-саат болуп калды, анан 4-саат болсо деле келе бериңиз, как раз мен 4-саатында классымда сабак бар эле, андан ары дагы балдар менен отуруп, таанышып, балдарды балага кошуп, мындай бири менен сүйлөштүрүп анан жөнөтөм деген ойдо айттым. Эже макул болду да, баласын кийинтип, окуу куралдарын салып берип жөнөттү 4-саатка. 4-саатта келди бала, сабак өттүк, тааныштырдым. Анан кийин балага баягы коробкасын бердим дагы, анан балага эч нерсе айткан жокмун, бала баары түшүнбөйт да. Берип, мамаңа берип кой дедим. Анан кийин WhatsApp аркылуу жаздым, эже рахмат подаркаңызга, бирок мен баланы деген подарка үчүн, акча үчүн окутпайм деп ошентип жаздым WhatsApp'тан. Анан жашынакай эле окуу уланып аткан күндөгүдөй эле. Анан бирок бала тентегирээк болду. Бир кызымды уруп койду, экинчи кызымды дагы уруп койду. Ошо мен 3-чү кызымдын телефонун чаап салды. Бирок эми чапканда деген жерге чыттап ыргытыптыр да, бирок эми телефону жабыркаган жок. Ошон үчүн анын атасына чалып, мен класс ичинде өтө көп конфликттер болот да окуучулар арасында. Анан
майда конфликттер. Анан өтө мындай эне атага жетпей турган майда конфликттерди ырбаткыбыз келбейт көп эле мугалимдерчи. Анан бул конфликтте баягы кыздар менен болгон конфликтте деле мен ошондо эле класс ичинен жайгардым. Кыздар ыйлап калганда антпе минтпе деп урушасың обязательно. Баягы кээ бир балага акырын айтууга туура келет, кээ бир балага катуу айтууга туура келет да. Бул балага мен жаңы келген окуучу деп 2-3 жолу замечание кылдым. Эскертүү берип антпе урба деп, сокпо деп. Анан окуу жаатына келгенде деле бала жаңы келген баланы жакшы окуйт, жаман окуйт деп бөлбөйт эч бир 5-класстын эмелери да, мугалимдери. Анткени 5-класста булар адаптация болот да, 1-чейректе. 9-октябрда бул бала дагы бир башка эркек бала менен согушкан экен, урушкан экен класс ичинде. Бирок ал конфликтти мага окуучуларым жеткирген эмес, билген эмесмин. Ошентип конфликт кылып алып эле анан бала үйүнө барып мамасына арызданган экен да. Анан арызданганда бул бала өзүнүн коргош үчүн да, бул өзүнүн мен баланы эмнени айтыш керек, бул эже мынтип айтып атат да. Менин баламды ыйлаткан экенсиң деп атат. Ыйлатканым болсо бул мындай, тиги кыз экөө ыйлап кызды уруп койду. Мен баланы эмнеге урасың, ал кыз бала деп, кыз бала тарапта болдум да. Эми мындайча айтканда, биздин класста кыз эркек деп кичинекей балдар да, кыздар балдар деп экиге бөлүнүшөт башынан элечи. Анан четинен чыгарып анан кечке кыздарды ура бергенден кыз баланы урба дедим да. Бул биринчи эле эмес, 3-чү жолу кыз баланы уруп аткандан кыз баланы урба, сен кызга кол көтөргөнгө болбойт деп ушундай айтып, жай айттым. Анан кийинкисинде катуу айттым. Катуу айтканымда ыйлап калган да бала. Ошол ыйлаганын жашырып, анан тиги эркек бала менен согушунда, урушканында баягы эжеке дагы урушат деп, анан мамасына актанып барган да. Анан мамасына актанып барып, мамасы башкача кабыл алган экен да. Мен азыр супер инфодогу эженин аудиосун уктум дагы, ошондо ушундай түшүнүк болду да. Эже болсо мындай түшүнгөн экен. Мен аны келген күндөн тарта эле баланы кечке ыйлата берген сыяктуу түшүндүм да мен азыр. Анан ошол мен звонить эткенимде мындай деп звонить эт. Мен чынында эжеге звонить эткеним, балаңыз урушуп атат, балаңыз уруп атат, балаңыз минтип атат деп чалгам. Анан документтери келе. Ошо документтердин личный делосу, личный делоңузду качан алып келип бересиз деп 9-октябрда чалсам, эже сразу эле мени укпай туруп эле, сен кандай эле мага эле жабышып калдың, менин баламды эле көрүп калдың, эмне эле мага чаласың деп ушинтип сразу урушуп баштады. Анан кийин мен көпкө күтүп отурдум, эже мындай спокойный бир эмеге келеби депчи көпкө отурдум. Анан кийин уже болбой калганда сен мындай көп сөздөрдү айтты да. Айтканда мен айттым, эже келе турган болуп калыпсыз, мектепке келиңиз, мындай телефон аркылуу сүйлөшпөй эле мектептен сүйлөшөлүк дедим. Ошол 9-октябрдын 11 саат 11-лерде. Анан ошол эле күндүн түшкү смендин 5-чи саатында биздин директорубуз Айнура Иманалиевна чалып калды. Анан ошо Айнура Иманалиевна болсо айтты, директорскийга киргиниң деп. Анын ылдый директорга кирдим. Киргенден кийин эле аякта соцпедагог, директор, баланын апасы отуруптур. Анан саламдаштым, жашынакай эле отурдум. Анан кийин мага чейин баягы обсуждать этип сүйлөшүү ушинтип, анан кийин мени чакырган экен да. Эми ушунун кылганың чынбы же чын эмеспи деп беттештирген катарында да. Ошентип чакырды, мен кирдим. Кирер менен эле келдиңизби, саламатсызбы деп эле кирип отуруп сүйлөшүп баштасам, кана сен сразу эле эметип баштады, баягы үйүнөн мындай булгуп келген аял токтодунбой эле баягы ошол темпте эле сүйлөп баштады да. Анан мен дагы айттым, сиз эмнеге мындай мугалим болгондон кийин баягы сразу эле ошондой сөздөрдү уккан мага оор болду да. Анан директор да турган. Анан директордун көзүнчө мен сразу эле мындай доомат коюп киргенде мен да уже башкача абалда болуп калдым дагы. Анан айттым, эже мага андай тон менен сүйлөбөңүз, мага биринчи түшүндүрүңүз, жай сүйлөшөлү дедик. Анан сен антип менден требовать эткендей кимсиң деп ушинтип баштаганда эле уже мен дагы эмете албай калдым да. Кандай чувство мындай башкача болдум да. Еще улуу эжекелер, директор. Анан кийин эже мага антип сүйлөбөңүз деп ушинсем, баласын мен баламды урат экенсиң деди. Анан мен айттым, Алинур, мен сени урамбы дедим. Урдум беле десем, бала дагы уже айтты да эми.
ооба эже дегенде эле мен уже өзүмдү жоготуп жибердим да, бул балким үйдөн баланы үйрөтүп келди депчи. Директор дагы соц педагог дагы апасы дагы отурат, анан кийин мага чейин үчөө сүйлөшүп алып, анан кийин тиги бала да ооба ургансыз дегенде мен өзүм жаман болуп кеттим. Мен качан урдум деп ушундай эме кылдым да, мен качан урдум, сага качан колум көтөрүлдү деп ушинткенде эле апасы кыйкырып баштады. Мына сен ушинтип турбайсыңбы? Анан көзүмө дагы асылды, очкиме дагы асылды. Сен очкиң менен ушинтип турбайсыңбы депчи. Кандай? Сен ушундай очкиң менен, көзүң менен менин баламды кандай коркутуп алган турбайсыңбы деди да. Анан макул, мен адам катарында сен десе деле билбейм, ушундай майда сөздөр менен баштады да. Анан уже ал жерде директор да уже мындай көрдү окшойт дагы. Директор ага чейин экөө эч кимиси кийлигишпей турган да бул учурда. Анан ошентип баягы очкиме асылып, башкасына асылып баштаганда эле директор айтты: "Жанара, сабаң бар беле?" деди. Анан мен биринчисинде чын өзүмдү уже мындай кармана албай калган кез эле да. Эже антпеңиз деп мындай мен да сөз кайтара баштаганда, анан директор экинчи, үчүнчү жолу сурап ийди: "Сен сабаң барбы?" депчи. Анан ооба бар болчу десем, анда сабаңга көтөрүлөр, биз бияктан өзүбүз жай карабыз деди да. Тапшырма берип 15 мүнөт убагыда, ушул 15 мүнөт ичинде мен балдардын класста болдум. Анан 15 мүнөттөн кийин мен саатты карап туруп, 15 мүнөттөн балким тежекке кетти болуш керек деп, анан ылдый түшсөм, директорубуз учительскийде жүрүптүр. Анан эжеден сурадым: "Айнура Иманалиевна, эже кеттиби?" дедим. Десем, ооба кетти, камсынабай эле кой, эми сен ал эже менен дальше иш алып бара албайм десем, ой камсынаба, биз аны дем параллель класска котордук, параллель класстын эжекеси менен тааныштырып койдук, камсынаба дедим. Мен да мындай тынчтанып, анан чындыгында андай ата-энелерден кутулдум деп сүйүндүм да, сүйүндүм деп 3-этажга, 3-кабатка чыгып келатсам, ал эже тиги коридордун бияк башынан келатыр. Бизде эки жактан чыгабыз да. Мен бул жагынан чыгып сүйлөшүп кайра кабинетке келатсам, ал эже бул жагынан чыгыптыр да. 3-кабатта мынтип баш багып келатыптыр. Маңдайыман чыкты. Мен мындай өзүмдү провокация алдырбайын дедим да чын. Анан көрдүм дагы унчукпай эле чыгып баратсам, баягы кайталанма сөздөр да ушуларчы. Мен азыр кайталаган деле баягы көп адамдар көрүп атат азырчы. Ошол эле сөздөр да. Сен тарбиясызсың, сен болсо билимиң начар, кандай ушундай невоспитанная. Ушундай сөздөр да, кыскасы, азыр кайталаган кереги жок го дейм. Ошол сөздөрүн айтты дагы, мен чын баягы директорскийден ошо жарым саат, ошону убагы жарым саат учурда ошол сөздөрдү угуп, ушинтип неметип келгенден кийин тиги эженин сөзүн уже көтөрө албай калдым. Эң эле бир ката кетирген сөзүм ошол "пошли вы" дегеним эле да. Кайсы учурда айтып алдыңыз аны "пошли вы"? Ошол мен 3-кабатка чыгып, этаждын бул жагынан чыгып келаттым. Эже бул жагынан маңдайыман, бет алдыман чыкты да. Мен ошол бет алдыман чыкканда мен ал эжеден өтүп кеттим. Анан ал эже артыман жүрүп басып алды да. "Сен мындайсың, сен тиндейсиң", артыман сүйлөп келатат. Анын артында баласы келатат. Анан жаман өзүмдү кармана албай кеттим да, анан "пошлите" дедим. Анан ошентип туруп эле кабинетиме кирип эшикти жаап алсам, бир 2 мүнөт аралыгы мен уже балдар менен сүйлөшүп баштаганда эле тиги эже кирип келди дагы. Анан баягы спокойный темп менен баштап келатканда эле баягы сразу эле баягындай тону менен үнү жогору экен, аябай ошондой жогору тон менен эле кыйкырып "Сен кимсиң?" деген сөздөрдөн баштады да. Биринчи "Сен менин "пошли" дегенде кимсиң" депчи. Анан ошондон эле мен сөз кайтара алган жокмун. Ошол силер көргөн видео 2 мүнөт канча секунд болуп жүрөт. Ошол видео жарымы да. Анан балдар да тартып алыптыр. Анан бул нерсени коомчулукка чыкпай эле койсо деп, бул 9-октябрь болуп аткандайын, азыр уже мына ноябрдын 7-си эч кимге айтпай коюп эле жабып, ал эженин деле бетин ачпай коеюн деген, бирок кандай себептен соц тармакка чыгып кетти, азыр билбей турам да. Мен деле ал нерсени коомго чыкканын каалаган эмесмин. Мындай конфликттер бир эле жеке менде эмес, көп адамдардын жумушунда болот андай конфликттер. Өйдө ылдый бардыгыбызда бар.
Анан ал эжени деле каралагым келген эмес. Ушундай коомчулукка чыккандан кийин менин артымда дагы мага окшогон мугалимдер көп мамлекетибизде. Бир эле шаар ичинде эмес, бирок шаар ичиндеги иштеген мугалимдерге оор да. Жумушка кетүүмдүн себеби бул ошо видеодон кийин ал мектепте мисалы мындай болду да, биздин ошо мектептеги окуучулардын кыймыл аракети, ошол ситуациядан кийинки кыймыл аракети. Мен өзүм бардык класска бербейм, саналуу эле класстардан, ошо саналуу эле класстардагы окуучулардын мүнөзү башкача болуп баштады да, мага карата. Анан ошондо эле билдим, баягы балдар эми бир класста 35 окуучу болсо, 35 окуучу 35 башкача көрөт, 35 башкача айтат, бири-бирине жетет ал нерсе. Анан ал башка бала кандай кабыл алат? Ошондой мамиледен кийин анан ойлодум да, эми ошо октябрдын 9 болуп калды. Мен азыр баардыгын таштап кетип калсам, бул окуучулардын чейреги, мугалимдердин ар бир чейректе отчет беребиз. Ошол отчетту ким жазат? Бул чейректерди ким чыгарат? Мен дагы башкаларга мисалы кетип, баардыгын ошол моментте таштап кетип кала берсем, администрацияга күч болмок да. Менин жумушумду ким кылат эле? Анан эч кимге айтпай эле ошо өзүмдүн жумушумду бүтүрүп, биротоло мындай чымырканып, ушул айдын аягына эле жетсем деген максат менен эле аягына чыгып, анан арызымды жазгам да, буга чейин эле. Анан Айнура Иманалиевна дагы айтты, бир-эки жолу кетпей эле кой, эмнеге кетесиң, причина эмне деп себебин сурады. Анан эже өз каалоо менен дедим. Баягы эгер башка нерсени айтып эмете турсам, балким тиги ата-энеге дагы башка таасири тийип калабы деген ойдо ал кишини да ойлодум да, ал киши деле эне да. Анын эне катары просто эне болгону менен туура эмес түшүнүп алып, ошондой иштерге барды да. Кайра ошол эле жакка кайтып бара албайм. Ал эле жакка кайтып бара албайм. Бирок азыркы убакытта коомчулукка тарагандан кийин адам өзүн башкача сезип калат экен. Негизги кесибим мугалимдик болгондон кийин мугалимдикти таштабайм, алып кетем, бирок азыркы учурда эмес. Доктор Гүлкүндүрбаевна өзү чалды, өзү сурады, кандай болду, эмне болду, администрация тарабынан кысым болду деп, кысым болгон жок деп жооп бердим. Сизге коомчулукка кандай айтсам, болгондой эле айттым, ал эжекеге деле. Бардыгын болгондой эле айттым. Эми мындай бул жерде мен актана турган эч нерсем жок да, чындыгында. Мен актана турган эч нерсем жок. Министр эмне деп айтты? Просто бул эме болду да, ушунча элге ушундай ыйымды көрсөткүм келген эмес да, просто. Ты не имеешь права, не пошла до них. Ясно тебе? Следующий сон. Вон весь флешкам бар, башым норт бар, мен сендерге далайым. Бул эмне себептен мен эжеке менен урушушум керек. Бул нерсеге мен өзүм менен биринчи бары урушпадым. Баягы мыйзамды мен дагы билем. Мен директорго бардым, соц педагогду чакырдым, психологду чакырдым. Менин баламды бир жумадан бери ты сам виноват, ты сам сделал. Анан мындай сиз любой эле адамга мындай ума недостижимо, потому что 5 класстагы эле бала баардык эле кыздарды сабай баштады, ура баштады деген ал туура эмес, ал жалган. Как эне катары жалган сүйлөгөнүнө мен өтө өкүнүчтүмүн. Анан даже бул аркылдап эжекени даже директор подтвердит, менин беттешеми. Мен качпаймын. Директордун көзүнчө жылдап менин балама асылып чек кеткен да, мен оозумду ачып калып калганмын. Анан кийин мен 2 класска девочку я заберу деп кетереличи деп чыксам, видимо, менде баягы чувство вины болду да, койчу эжекеси менен жакшы сүйлөп коеюнчу, потому что мы там успокоились, директором поговорили. Десем, сүйлөйүн десем эле, пошла вон дура деп кирип кетти.
айтты. Ана мен оозум ачылып, эмне себептен антип айтты деп. Во время перемены было это. Я зашла. А почему видеодо пошла вон дура дегенин көргөзбөй эле, бир тарапты кылып эле мен провокацияга чакырып кирип кетсе, мен дагы ангелочек эмесмин, мен дагы довели до этого менин бул жакта мен эмес, материнский инстинкт иштеди. Эми мугалимдердин укугун коргойбуз деп атат. А балдардын укугун ким коргойт? 10 жаштагы бала жаңы мектепке барса, адаптироваться эткичсе, эжекеси уже нажим баштаса, а нажим баштаганы эмне себеп? Ата-энеси перечтеп койду. Ладно, мен бизге чатта эмне кылайын, но бирок көп эле мугалимдер, даже бизде Министерство образования деп айтылабы, ну, в общем, УКМКнын главный полковниги, мен угуп калганмын, то, что он обратился, даже 100 сом алганга укугу жок, мыйзам жооп бербейт. Быстро, сразу 50 сом сураса дагы, 100 сом сураса дагы келип заявление жазгыла деген мен угуп калганмын. Ошону мен айтканымда директор өзү менден суранды, мейлиңиз, ачууңузду мага бериңиз, кечиришели деп, биз вроде бы жарашып эле чыккандай болгонбуз. Мен даже кечирип койгом ошол момент. Это было 1 ай мурун. Анан 1 ай мурун эжеке как эне катары менин баламды сабап атат деп мен аябай күлкүм келди чынында. Мен ал жерде мен аны болгону почему пошла вон дура деп менин балама өкүм көргөзөсүз деп эле айттым. Мен жекесине өтүп аны урган жокмун, урушкан жокмун. Да, бай эмоцияда мен эгерде мектеп болбогондо, окуучулар болбогондо мен башкача сүйлөшмөкмүн деп айтып алдым. Потому что менин материнский инстинктим иштеди. Мен баламды коргодум. Ал жактачы, если мен баламды эжекеси подавлять этип урушпаса, балким мен спокойно эле сүйлөшмөкмүн, как мугалим катары. Директорду чакырып сүйлөшкөнбүз да, биз бүткөн да. Пошла дегендечи, апаңа айткын, апаңа ясно тебе, говори своей матери, пошла, я тебе матери кажусь, невоспитанная, еще учительница работаешь. Я сейчас с тобой поговорю в министерстве.